Ала Бука районунда 30 чакырым жол оңдолот. Транспорт жана коммуникациялар министринин талабына ылайык февраль айынан тартып жолдун алгачкы оңдоо иштери башталат. 2026-жылы Айыртам Караөңкүр автожолунан 7 чакырым планга кирди. Шакафтар Кошболот участкасынан 4 чакырым асфальт жол планга кирди. Сумсар Кайыңды автожолунан, Шакафтар Сумсар Кайыңды автожолунан дагы 5 чакырым планга кирүү уже кирди деп эсептесек болот. Ала Бука Кербен автожолунун 13 чакырымы кеңейтилип, асфальт төшөлөт. Бул жол Чаткал жана Ала Бука райондоруна коңшу Өзбекстан Республикасы менен туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө мааниге ээ. Ала Бука району боюнча 26-жылы 30 километрдей жол оңдолот. Аягына чыгат, буюрса, Кудай кааласа. Анан 26-жылы бизге, 25-жылы бизге жаңы техникалар келген. Атап айтсак, Хова автоунасы келди, грейдер автогрейдер техникасын берди. Анан Жак автоунасын бизге министр тарабынан берилди. Азыр учурда бардык техникалар өз ордунда учурда иштеп жатат. 2025 жылы райондук жол тейлөө мекемесине 2 жүк ташуучу бир автогрейдер жана Жак үлгүсүндөгү унаа берилген. Министрликтин колдоосуна карабай, жол чарба кызматкерлеринин ишинде бир топ кемчиликтер бар экендиги айтылды. Бул маселе райондук мамлекеттик администрациясынын 2025 жылды жыйынтыктоочу коллегиясында көтөрүлдү. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев жол тармагындагы иштерди сынга алды. Азыр быйылкы эрте жасай уже баштайбыз, бардыгы четинен жаап, толуктап. Канча жол басып туруп ушул жерден мына коронкасын көргөн жокмун да, такыр жетишпейт эле. Пайсаптан башташыңар керек эле, жап. Тендер өтүп, ичине кечирик башталып калды да. Эмнеге тендерди кечип өткөзүп берди? Планга кириш ошондой болуп калды. 2025 жылы Жалал Абад облусунун аймагында 300 чакырым жолго асфальт төшөлгөн, ошондой эле 50 чакырым жолго шагыл менен оңдоп түзөө жумушу жүргөн. Ал эми 25 жылга карата биз 300 километрден ашуун жолду асфальт төшөө жумуштарын аткардык, 50 километрге жакын жолдорго шагыл төшөө жумуштарын аткардык. 25 000 метр квадрат жамаат жасоо жумуштары бизге планга берилсе, биз бүгүнкү күндө 26 000ден ашуун квадрат метр ямыштый ремонт жамаат жасоо жумуштарын аткардык. Андан сырткары биз 9 көпүрө пайдаланууга бердик. Облустун аймагында жол курулушунун саны менен катар сапатына да көңүл буруу зарылдыгы бар. Асфальтталган жолдордун четин шагыл менен бекемдөө талап кылынат. Министрлик жана жергиликтүү бийлик курулуштун сапатын көзөмөлгө алышы зарыл. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.